Түз эфирде Алатоо Лайв программасы берүүлөрүн улантат, студияда Амантур Төрөбаев. 2019 жылы Брюссельде Евразиялык чыгармачылык гильдиянын эл аралык фестивали кыргызстандык таланттар үчүн жемиштүү болгон десек жаңылбайбыз. Анда поэзия номинациясында биринчи орунга Сагын Беркиналиева ээ болуп, Лира медалын алган. Бул саатыбызда поэзия чыгармачылык тууралуу кеп кылабыз. Берибизге акын Сагын Беркиналиеваны чакырганбыз. Саламатсызбы? Кутмандуу күнүңүз менен студиябызга кош келиңиз. Алгач сизди куттуктайбыз. Россия Федерациясынын жазуучулар союзуна мүчө болгонуңуз үчүн. Негизи эле айтсаңыз, акындык өнөр кандай тапташ керек, акындык өнөрдү кантип багуу керек? Рахмат. Мен да кубанычтамын бүгүн сиздер менен көрүшүп атканыма. Билесизби, акындык мага капысынан келген десем болот да. Мен баягы бала кезден бери эле чыгармачылыкка аралашып жүрчүм. Бирок атайын деле ыр жазып баш отум менен кирген эмесмин да, ачыгын айтыш керек. Анан кийин университетте окуп жүрүп, чыгармачылыктарга аралашып жүрдүм. Бирок негизи мен актриса болгум келчү өзүм. Ушунчалык самачым, көз жашым төгүлүп, Сабира Гүмшалиеванын үйүн айланып, драма театрда айланып эле жүрүп ыйлаган күндөр болду. Анан бирок кийин турмушка чыгып кеткенде сахна мага арман болуп калды. Арман болгондон кийин анан мен ошол кийин төрөп түшүп, турмушка чыгып кеткенден кийин баягы чыгармачылыктан кечигип, анан кийин Чаң баскан барак деген китеп жаздым. Ыйлап отуруп. Алгачкылардан болуп, Алгачкылардан болуп Чаң баскан барак деген китеп жазып, ошол китебим менен анан баштап ошол менен жазуучулар союзуна өттүм да, Кыргызстан жазуучулар союзуна кабыл алындым. Андан кийинки ошол баягы 2007 жылы апам айыкпас дарттан каза болуп калды. Ошондо мен катуу стресске түшүп, аябай ыйлап, ошондо мен болушар адам жок, жалгыз өзүм, жалгыздыкта гана калдым да. Анан ошол убакта өзүмдү сергиткенге эч нерсе таппай, эч ким менен сүйлөшөрүмдү билбеген убакта мен ушу поэзия сактап калган да көп нерседен. Баягы утешение издеп, булугуп, баягы эки жака элигип, чуркап, ушунда жалгыздыкта бир апамды сагынуу моментинде болгон учурда анан ошондо поэзия көп нерсе сактап калды. Мен ошол кезде аябай оорудум. Жалгыздык болду. Балдарым менен бөлүшө албаган, жолдошума айта албаган сырларымды ырым айтып, ошондо мен жазгам ырым мага Лира кыз төркүн болчу мага деген ырым бар. Ошол мен апаман кийин ошол төркүн кылып калгам да, ошол Лира кыз деп поэзияны төркүн кылып калгам. Негизи эле айтып калдыңыз, чыгармачылыкка кеч аралаштым деп, бул канча жашыңызда? Чыгармачылыкка кеч аралашканда мен студент кезде ыр жазчу эмесмин да. Мен сыяктуу ыр жазгандардын баары жазып жүрчү, мен жазчу эмесмин. Ал убакта алар мен актриса болот деп үмүт кылышчу да. Андан кийин чыгармачылыкка мен аябай эле кеч аралаштым. Мен 37-36 жаштарымда келдим творчествого. Андан кийин ошол келгенден кийин мен чыгармачылыгымда баягы жакшы кабыл алынып кетти. Баягы иштен буулугуп, ыйлап жазган ырларымдын баардыгы жакшы болот окшойт го деп калдым баягы. Мындай бир искренний поэзия чыкканбы деп ойлойм да, ыйлап отуруп жазган ырларым элдин арасында бат сиңип кетти. Сталбек Бактыгулов оон чыгарды ошол ырларыма. Андан кийинки мен экинчи ошол менин чыгармачылыгымдагы эң чоң революция болду го, ошо 2019 жылы мен ошол Ачык Евразия фестивалине катышып, анан Европага барып, ошол жактан жеңишке ээ болуп келдим. Мына ошол жактан мага эл аралык деңгээлге чыгууга, эл аралык масштабка чыгууга түрткү болду да. Бул поэзия номинациясында. Поэзия номинациясында болду. Ошол жактан мен орусча, мен кыргыз тилинде эле катышкам. Бирок ырларымды орусча окудум. Ошол жактан мен анан орус акын жазуучулар менен таанышып, анан кийин 6 жыл иштештим. Мен орус жазуучулар менен ырларымды орусча которушту, китеп болуп чыкты. Мынакей ошол китептеримдин бирөөсү мынакей Санкт-Петербургдан чыккан орус тилиндеги китебим. Бул ошо россиялык жазуучулардын томдуктарына чыккан китеп. Мынакей. Бул жерге мен 10 ырым жарыяланган. Андан тышкары ырым Азербайжан тилине которулган, Азербайжандан чыккан. Мынакей. Андан тышкары мен ошо Грузиянын акыны Анатолий Лобов деген акын менен иштештим. Ошол менин целый жыйнагымды орусча которду. Мына ошол литературный альманах чыгат экен, Холмах Грузии деген. Мына ошол жерден мен ырларымды орусча которуп жарыялап турду. Андан тышкары Румыниядан чыкты. Ырларым Румыниядан бул. Которулгандар Румыниядан чыккан. Бул англис тилинде Великобританиядан чыккан бул китептерим.
Анан кийин эң негизги ошол Европадан жеңишке болгондон кийин мага ушул могу китебимди акысыз чыгарып беришкен. 2019-жылы англис тилинде мен Асманда бийлеген кыз деген ырлар жыйнагым чыккан. Мына ушул жыйнак менин чет өлкөлүк акындар менен иштешүүгө мүмкүнчүлүк түздү. Азыр мен ушул ырларымда которулган переводдор аркылуу мен азыр Европанын чоң адабий журналдарына чыгып атам. Жакында эле мына уже мага Вьетнам акыны Май Ван Фандын котормосунда Вьетнамдын газеталарына чыктым. Гезит беттеринде мен ырларым Вьетнам тилинде жарык көрүп атат. Бирок орус тилинин негизинде мен оригиналын жөнөтөм, орус тилинин негизинде жарык көрүп атат. Андан тышкары испан, итальян, француз, Европанын бардык тилдерине которулду. Албания, Португалия, Альфа Омега деген Испанияда чоң бир радио бар экен, ошо радио уктуруу Иван Косме деген ошол өзү которуп испан тилинде ар бир жума сайын окуп турат ырымды испан тилинде. Андан тышкары Аргон Шеле деген редактор бар, бул Брюсселде өзү. Ошону дүйнөнүн көп мамлекеттерин бардык мамлекеттердин башын бириктирген журнал экен. Ошол жерден анан мага мен ырымды жактырган адамдар анан башка тилдерге которулуп, ошол жактан мен көбүрөөк ошол чет өлкөлүк чет тилдерге которулуп кетти да. Мага ушул англис тилиндеги чыккан китебим мага ошол Европадан башка тилдерге которулууга мүмкүнчүлүк түздү. Мен азыр ошол акындар менен тыгыз байланыштамын. Эшигин ачкан китеп ушул болду. Ооба. Андан тышкары ошол орус тилиндеги Анатолий Лобовтун котормосу менен мен ошол орустар менен, россиялык акындар менен көбүрөөк байланыша баштадым. Байланышкандан кийин алар менен 6 жыл байланышкандай мен онлайн түрүндө конференцияларга чыгып турдум, конкурстарга катышып турдум. Мына ошол конкурстарга катышкандын негизинде анан ошол жактан Андрей Митрофанов деген композитор менин ырыма Сумрачный вальс деген ырымды Наталья Пекарыш которуп, ошол ырымдын негизинде анан кийин Андрей Митрофанов композитор оон чыгарып, анан ошо орустар менен тыгыз байланышта болуп отуруп, анан кийин алар мага ошол предлагать этишти, Россия жазуучулар союзуна өтпөйсүңбү деп. Ошолордун жолдомосунун негизинде анан кийин буюрса жакында мен Россия жазуучулар союзуна кабыл алындым. Сагын Абдусаматовна, айтсаңыз, ушул Россия Федерациясынын акын жазуучулар союзуна кабыл алуу үчүн кандай эмгек кылыш керек, эмне кылыш керек, негизи эле жол жобосу кандай? Россия жазуучулар союзуна кабыл алыныш үчүн алар ал жактан сөзсүз түрдө канча китебиң чыккан. Кыргызча болуу башка тилдердеби же? Жок, башка тилдерде эмес. Мен ошол кыргызча чыккан канча китептин авторусуң. Андан тышкары орус тилиндеги китеп котормолоруң канчалык деңгээлде, анан общение кандай? Жанагы орус дүйнөсүнө кандай байланышың, кандай күчөп, кандай композиторлор менен иштешкенсиң, кандай конкурстарга катышкансың, кандай альманахтарга катышкансың, ошолордун баары эске алынып, анан ал жака ошол эки адамдын рекомендациясынын негизинде өттүм. Ал жака мен Нурун негизи эле ушул өтөйүн деп жүргөм, 2 жыл болгон. Анан пандемия болуп калды. Демек атайын сунуштама дагы керек, э? Атайын сунуштама керек, сөзсүз түрдө керек. Ошол Россия жазуучулар союзунун мүчөсү болгон эки адамдыкы керек да. Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө айка болбойт экен. Россия жазуучулар союзунан ошол жолдомосу менен өттүм. Андан тышкары алар ошол Россия жазуучулар союзуна өткөн негизинде оонду ырларыңды карайт экен. Анан кийин ушул чет өлкөдөн чыккан китептериңди карайт экен. Бардыгын текшерип көрүп, ошонун негизинде аны өтөт экен. Анан мен мурун ошо документтеримди тапшыргам, анан ковид болуп калды. Андан кийин барайын десем, жана опурталдуу болуп Москвада дагы согуш чыгып кетти, жанагы Украинанын, ошентип бара албай жүргөм. Анан буюрса Кудайдын буйругу менен өттүм. Бул максатым болчу, мен Марина Цветаеваны жакшы көрөм, Цветаеванын музейине барсам, конкурстарына катышсам деп жүргөм. Айтсаңыз, сиздин ырларыңыз көбүнчө кайсыл жака арнайсыз? Сүйүүгө, жашоого, кайсыга? Меники лирика, көбүнчө лирика. Мен женская лирика деп, мен ошол лира медалиндагы мага ошо женская лирика үчүн берген. Мен бир нерсени байкап калдым да, могу акын өзүн алдабаса элди да алдабайт экен да. Мен өзүмдүн ырларымдан баягы ыйлап отуруп жашап жазган ырларымды баягы ушунчалык бир баягы ыйлап жазасың да, эми баягы ичиңен чыгат, булугасың,
ыйлап жазасың да ырды жөн эле чыкпайт. Демек Алыкул Осмонов айткандай өз ырларыңа такыр алдабашың керек. Алдабашың керек ырларды. Ал алданган ыр билинип калат. Ал мисалы ырды жөн эле мындай эч нерсени мындай таасирленбей жазган ыр ал сөзсүз билинип калат. Это уже предательство да. А мисалы жанагы мисалы мен мынтип ойлойм да, мен ырларым бирөөгө керек болуш керек да. Адам ырды эмнеге жазат? Бул буулуккандан жазат да. Буулуккандан жазасың, анан өзүңө сооротуу издейсиң да. Анан ошол ырларың, мисалы ырларың бирөөгө окуп бергенде ал башка бирөө да рахат алыш керек да. Мен азыр ырларымды көбүнчө ушул тиги мага азыр мындай мен сыйлыкка деле эч нерсеге деле таарынбайм. Мен эч кимге таарынбайм. Таарынганга мен укугум деле жок. Мен эмнеге жазам ырды? Мен ырды жазам өзүмдүн жүрөгүмдүн тынчтыгы болбогон үчүн жазам для успокоения. Экинчи мен ырды эмнеге жазам? Бул поэзия как лекарство. Мен азыр больницаларды кыдырып ырларды окуп атам. Мага ушундай болуш керек да. Демек башка адамдарга да дем күч адамдарга кызмат кылыш керек. Адамдарга мисалы адамдарды аяктырыш керек оорудан. Мисалы адам стрессте турганда, мисалы биз кандай музыкаларды уксак, жыргап калабыз мисалы. Поэзия деле жакшы таасирлүү поэзия эмне үчүн ошондой болбош керек? Руханий жан дүйнөбүзгө дем күч берет, Бул уже бул сөзсүз түрдө поэзия адамдын жыргалчылыгы үчүн кызмат кылыш керек поэзия. Адамды дарылаш керек поэзия. Дарылабаса ал поэзия эмес. Уйкашкан ырлары ал поэзия эмес. Мисалы поэзияда жашайсың, ал не важно кандай темада, ал ошол сен таасирленип өзүңдүн жан дүйнөңөн чыгыш керек. Мен ушундай ойлойм да, мисалы ал кайсы тилде болбосун, адам өзү эркин ойлонуп, ошол мындай бир эркин ойлонуп, эркин жашаса поэзияда, ал башкаларга да таасирдүү болот да. Азыр мен ошол чет өлкөлүк Вьетнам, Корей, Кытай поэзиясы менен мен ошолор акындар менен жолугушууларда көп тыгыз байланышта конференцияларга катышып отуруп, мен бир нерсени байкадым да, мен өзүм көп кемчиликтерин байкай баштадым. Көбүрөөк билишим керек экенин байкадым да. Анан кийин эмне жаатында кемчиликтерди байкап калдыңыз? Эмне жаатында? Мен мисалы эмне жаатында кемчиликтерди байкайм. Мисалы, кээ бир учурда өзүңө жакшы көрүнө берет жазгандарыңчы. Мисалы, кээ бир учурда мисалы Кыргызстандын ичинде биз баягы көңүл үчүн деле бири-бирибизди мактай беребиз да. Поэзия андай болбош керек экен. Буга сын айтылыш керек да поэзияга. Бул биринчи. Анан мисалы башка өлкөлөр менен баягы алака түзгөн сайын алардын поэзиясында, мисалы мен Вьетнам поэзиясында шестиугольный неме бар экен, ыр формасы. Мен ошону үйрөндүм. Израилдин поэзиясында талап күчтүү экен, Грузиянын поэзиясында поэзия болгон талап күчтүү экен. Алар адамды көтөрмөлөп, сооротуу деген жок да, требование аябай күчтүү экен. Бул адамды такшалтат да. Мисалы биз өзүбүздү ырды жазгандан кийин ал адамга кызмат кылыш керек. Биздин ичибизден чыккан ырлар адамга кызмат кылыш үчүн биз аны күчтүү поэзияны жаратышыбыз керек да. Биз мисалы бир эки китеп жазып коелу кыйын боло албайбыз. Сагын Абдысаматовна айтсаңыз, биздин убактыбыз барган сайын түгөн баратат. Негизи эле сизге ушул өзүңүзгө илхом, шыктанууну каяктан аласыз? Мен көбүнчө кайгырганда алам. Аябай таарынганда, ыза болгондо. Көз алдым эле мындай эле бир толкундарга кетким келип элет, деңиздерге кетким келип элет. Жер жаша могул акындын ыр жандуу адамдын жан дүйнөсү опурталдуу турганда, мыногу тегиз жерде жашаш кыйын да. Анан кийин мен өзүмө утешение издеп баягы күлүп калам. Баягы кайгы капаны унутуп асманга учуп кетким келди. Ошон үчүн Асманда бийлеген кыз деген китеп жазгам. Анан кийин баягы бир нерсени байкадым. Бул мындай болот экен да. Баягы көз алдыга эле баягы жымылдап эле бир сонун эле бир дүйнө аралап, жумшак нерсе азгырылып эле. Поэзия деген мындай да, кармалып да кармалбаган бир нерсе да, баягы азгырып кармайын десең жок болуп кетет. Азгырып отуруп артынан кое бересиң. Артынан койсуң, баягы кармайын дейсиң, кармалбайт. Үлбүрөгөн эле бир нерсе да. Жок бар болуп алдап адамды ушинтип отуруп. Мага мындай эле сезилип берет, баягы бир аппак эле бир шай эле, шарф эле асманда учуп жүрүп эле, анан кийин ошону кармайын десем жок болуп кетчү деп болуп эле. Мындай бир ушундай бир. Артынан кубалай бересиз, Аны аркасынан кубалайм. Анан жанагындай бир бууланат го, эртең менен мындай бир бууланып шүйдүрүм болуп калганда, анан жанагы бир бууланып океандын үстүндө буулар өйдө көтөрүлгөндө, ошондой моменттеги нерселерди көз алдыма элестеп эле баягы ошол алып учуп мени бир жака дегдегендей болуп эле ушундай бир сезимдерди жашайм. Бул жомок дүйнө, буга сезген адамга бул это счастье, ощущение, мындай бир рахат да өзүнчөчү. Биз ошол ичибиздеги жакшы нерселердин бардыгын биз калтырып кетишибиз керек.
Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Эфирибизге келип, поэзия, чыгармачылык тууралуу маалымат бергениңизге ишиңизгиликтерди каалайбыз. Соңку минутада дал ушул ырыңыздан бир үзүндү уга кетсек. Келбейт мага тирүү элестер. Калдым бүгүн жалгыз бөлмөдө. Таштап мени кеткен өңдөн өт, сизди бербей муздак дүнүйө. Мен өзүмдү көрүп көрбөймүн. Колумдагы калем менен эмес, кыйга чөккөн жеңил оромол, жүрөгүмдүн жумшактыгын сез. Кармалыкта колго кармалбай, кай тараптан согот жылуулук, кай тараптан муздак жылаандай жүрөгүмө кирет сур булут. Сен зөөкүрсүң, тилип жан дүйнөм. Жүрөгүмдү катуу канаткан мен каргышмын. Октой сызылып, сени көздөй учуп бараткан мен каргышмын. Баракелде дейбиз. Сагын Абдусаматовна, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Урматтуу көрөрман, Ала Тоо Лайв программасында акын Сагын Беркиналиева менен поэзия, акындык өнөр тууралуу маек жүргүздүк. Саламатта калыңыздар.